Куткаруучулар Ноокаттагы Апшырата эс алуу аймагында 180 адамды дарыядан өткөрүп беришти. Куткаруучулар Ноокаттагы Апшырата эс алуу аймагында 180 адамды дарыядан өткөрүп беришти. Жолду сел алып кеткендиктен 1300 адам калганы маалым болду. Ноокатка бардым. Сел жүргөн жерлерди өз көзүм менен көрдүм. Азыр ал боюнча видео даярдалып атат. Буюрса кечке чейин эфирге чыгат. Бирок ага чейин айтып кое турган бир экөөз сөз. Негизинен 3 көпүрө жөнүндө сөз болуп атат. Ошол 3 көпүрөдө тең адамдар күнөөлүү. Анткени бир көпүрөнү өзүм билемдик менен адамдар өздөрү бийиктетип, бекемдеп алышкан. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Баягы жерден сел өтө албай көлмө болуп, акыры анан кийин айылды каптаган. Экинчи көпүрө Чилисай деп аталат. Ошол Чилисайдагы орнотулган көпүрө, ал дагы ошол убактылуу жайгаштырылган көпүрө болчу. Ал дагы ошол селдин жолун бөгөгөн, селди өткөрүп бере алган эмес. Ошонун айынан жанында турган 9 үйдү каптаган. Андан нарыракта Апшырсай деп аталган сайдагы дагы бир чоң көпүрө, бул Ош Баткенди бириктирет ал. Алдында ал дагы ошол селди өткөрүп бере алган эмес. Анан алдында көлмө болуп турган. Акырынан кийин ошол убактылуу деп курулган көпүрөнүн өзүн алып кеткен. Биз ошол эки көпүрө убактылуу болсо, бирөөсү ашыкча генеральный болуп калган. Ошол негизинен бул жердеги ошол кырсыктагы бардыгы, ошол кырсыктагы нерселердин бардыгы ошол селдин жолун тоскондуктан, ошол сабатсыздыктан, жетекчилердин шалакылыгынан болду деп ойлойм. Башка сөз жок. Бишкекте мушташ чыгып 34 жаштагы жигит каза болду. Бишкек шаарында 34 жаштагы жигитти өлтүрүп кетишти деп билдирди. Акпресс агенттигине Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы 28-июнда саат 5:23 милицияга Батик Батыр менен Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ болгону тууралуу кабарланган. Айтылгандар эки ыкчам тергөө тобу Бишкек ШИИП менен Октябрь РИПтин жетекчилиги барган. Окуя болгон жерде 1990 жылы туулган жаранын сөөгү табылды. Анын денесинде сайылган кесилген издер бар. Бул факт адам өлтүрүү беренеси менен катталып, шектүүлөр кармалып, тергөө жүрүүдө.